Assalamu alaikum, урматтуу Багастыруу Кыргызстан каналынын көрүүчүлөрү, кутман күнүңүздөр менен. Ала Букадабыз, Ала Бука районунун центринде. Окуучум Өмүрбектин практикалап аткан багындабыз. Азыр бул жерде бир канча көчөттөрдү практикалаптыр. Бул жерде колоновидный жана карлик жана полукарлик көчөттөрүн тегиптир. Азыр алдыбызда көрүнүп турган бул колоновид түз бутактан мөмө берүүчү алмалар экен. Мен ушуга чейин мындай колоновид Кыргызстанда бар жогун билбечүмүн. Азыр мына бутактарынан мөмө берет экен буйруса. Мына бутактары баягы бою кичине гана болуп туруп, бир эле бутактан түз өскөн бутактан мөмө берип атпайбы? Колоновидтүү алмалар. Мына ушул алмалар экен. Бою 1,70 жакын мынакей. 1,70 жакын алмалар. Тамчылатып суугаруу менен суугарылат экен. Бул жерде мына ушул колоновид. Анан бул жагында этегинде карлик алмалар. Булар карлик алмалар, мынакей карлик алмалар да бутактанган. А бул колоновидте эч кандай бутак жок экен. Карлик алмалар буйруса алмалат экен. Бул кайсы сорту? Менин билишиме караганда бул Golden Delicious окшойт. Ошондой экен. Кийинки катарда болсо полукарлик. Бир аз бойлору жогору. Булар дагы мөмөгө отуруптур. Мөмө бүчүрлөр пайда болуп калган. MM106да Red сорт экен. Red сорту мынакей. Бир алдынан нары бадам сорт экен. Бадамды уругунан чыгарыптыр. Бер жагында жаңгак өстүрүп атыптыр. Өзүнүн багында кызыгат экен дагы бир канча көчөттөрдү отургузуп, малина, карагаттан баштап көрүп атат экен. Кайсынысы бизде жакшы болот деп. Мына туугандар, банкирден кылып аткан ишин көрсөтүп атам азыр. Мына ушундай иштерди жасап атыптыр. Бүчүрлөрү бири-бирине жакын болот экен дагы мына. Мөмө бүчүрлөрдү караңыздар. Кыска гана. Кыска. Мына ушундай туугандар. Эгер сиздер да кызыксаңыздар кылыңыздар. Бул сиздердин практикаңыздар болот. Мен уккандан бир көргөн артык деп коет. Эгерде чоң бак кылам деп практикалап аткан болсоңуз, сиздин жер шартка кайсы ылайык түшөт? Мына ушундай кылып эксперимент үчүн кичинекей бак жаратып алыңыз дагы, көрүңүз. Сизге кайсы ынайт? Ошону гана кылыш керек. Мынакей, бул өзүндө көрүп атыптыр. Карлик жакшы же полукарликпи же колоновидный жакшы болобу? Мына ушул жерден аныктап бере алат. Бул жерде чоң чыгым кетпейт. Жөн гана өзүңдүн жеке кызыкчылык үчүн аныктап алганга зор мүмкүнчүлүк. Мына туугандар, баккылардан мурун мына ушундай жол менен да чечип алсаңыздар болот. Сак саламат болуңуздар. Сиздер менен Багастыруу Кыргызстан каналы буйруса сиздер менен Токтогулда жолугушабыз.